Эки иш боюнча мен күбө болуп атам. Бир иш боюнча бул баягы санариптик теле берүү боюнча проект болгон. Ошол проекттин ичинде подрядчикке төлөмдөр болгон. $50.000 төлөнгөн жалпы проект боюнча бул 54 станция передатчик койылган, монтаж кылынган. Андан тышкары биздин техникалык адистер окуудан өткөн. Ошол иш боюнча ошол иш тергөө 10 айдан бери болуп атат. Азыркы убакта токтолгон. Экинчи иш болсо бул алардын маалыматы боюнча Кыргызтелеком, мен Кыргызтелекомдо иштеп жүргөн кезде волоконный кабелди саткан боюнча, бирок эч кандай сатуу болгон эмес. Бул жерде 50% куруу боюнча сөздөр жана соглашение келишим түзүлгөн. Ошол келишим боюнча Кыргызтелеком бир да тыйын коротпой, ошол кабелдин ичинде 2 жыла өзүнө алып, ошо менен азыркы убакта иштеп атат Нарын областы. Мен любой биздин Кыргызстан жарандарыбызга өзүмдүн эле укуктарым бар. Эгер ушудан нары дагы уланып, фактылар жок, ушундай маалыматтар кетип баштаса, мен өзүм укугум бар сотко бергенге.